Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы урааны келечекке кызмат бүгүндөн башталат деп аталат. Бул туурадыр. Бирок келечектеги талапкердин келечекке кызматы негизи мурда, бала кезден эле башталган. Кыргызстанда акыркы 15 жыл ичинде эл 3-чү жолу толкуду. Бийликке келгендер өткөндөн сабак алганды такыр билбей койду. Эгерде өлкөдө жалпысынан адилеттүү жашоо болгондо, мансаптуулардын анча-мынча кыңыр иштерине көзүн жумуп койгонго да кайыл эле. Митингге чыккан кыргызстандыктар бул жолу бийликке өзүлөрүнүн ою боюнча мамлекетте адилет башкарууну орнотууга жөндөмдүү саясатчыны алып келишти. Садыр Жапаров ошол учурда жасабаган кылмышына ак жеринен айыпталып, абак мөөнөтүн өтөп жаткан. Эмне үчүн элдин талабы боюнча башка эмес, так Садыр Жапаров абактан бошотулуп, акталды деген суроо туулат. Аянтка чогулган жаштар эмне үчүн анын гана атын атап күлдөп турушту. Анткени ал абакта отурса да, темир тор артына түшүп калган жаштарга жардам берип жүргөн. Алардын көпчүлүгү ар кандай себептерден улам апелляциялык арыз же ишин кайра кароо боюнча талабын администрацияга даттануусун же жактоочуга арызын жаза алышкан эмес. Көптөгөн кылмыш иштери ойдон чыгарылган же адамдарды эркинен ажыратууну талап кылбаган иштер эле. Садыр Жапаровдун саясий платформасындагы убадаларынын бири укук коргоо органдарынын укуктарын чектеп, Кылмыш жазык кодексиндеги айрым статьяларды кылмыштуулуктан ажыратуу жөнүндөгү убадасы мына ушул жагдайдан улам келип чыккан. Башкача айтканда, ал айрым майда барат кылмыш жасаган адамдарды абакка отургузуунун ордуна аларга жазалоонун экономикалык же башка формаларын, мисалы, айыппул төлөө же коомдук иштерге чегерүү сыяктуу жазаларды колдонууну сунуш кылууда. Адамдын жан дүйнөсү адилетсиздиктен канчалык азап тартаарын аны жон терисинен өткөргөн гана адам билет. Эгерде эркинен ажыратылса, андай азаптын ого өтер чеги жок болот эмеспи? Уудуу кептер адамдарга бат тарайт эмеспи? Ошондуктан мамлекеттин башчылыгына кимди көрсөтүү керек деген маселе келип чыкканда, ага ким татыктуу экени көпчүлүктү түк ойлондурган жок. Элдик талапкер адамдарга пайда көрөйүн деген ой менен жардамдашкан эмес. Ал жакта кайдагы пайда дейсиң? Болгону мүнөзү ошондой күйүмдүү эле. Аскерде же абак жайларда адамдын мүнөзү кандай, максаты эмне? Бир жолу эле билинет эмеспи? Садырдын кадыр баркы элге жардам берүүгө дилгирлигинде болду. Элди алдай албайсың. Эл кимдин ким экенин дароо эле билип коет. Аны бул эрежелерге бала кезинен эле атасы тарбиялаган. Анткени а киши өзү да турмуштун не бир азап тозогун көргөн, бирок жакшы атын кылган иштери менен сактаган нарктуу адам эле. Атасы балдарын адилет, чынчыл жана адамдарга дайыма ачык болууга тарбиялаган. Жылдар өттү. Ата-энесинин көздөрү өтүп кетсе да, алардын балдарына берген таалим тарбиясы текке кеткен жок. Келген коноктор же туристтер болобу, кыргыздардын абдан меймандос, бейли экенин, сабырдуу эл экенин көп ирет белгилешкен. Кыйынчылыкка чыдамдуу, мыйзамды сыйлаган калк деп айтышат. Тарыхый өңүттөн алганда, кыска эле убакыттын ичинде кыргыздар 3-чү жолу бийликти алмаштырышы алардын мыйзам боюнча жашагысы келбегенин билдирбейт. Тескерисинче, депутаттар менен аткаминерлер кабыл алган ошол мыйзамдар деги эмне болгон мыйзамдар, алар кимдин кызыкчылыгына иштеп жатат. Кеп мына ушунда. Жаш курагы 30дан өтүп, турмуштук жана кесиптик жактан тажрыйбага каныккан Садыр Жапаров жашоону жогору жактан республикалык бийликтин деңгээлинде өзгөртүү керек экенин түшүндү. Өзү да буга чейин көп тепкичти басты. Аскерден келген соң фермерлик чарбада иштеди. Ишкананын жетекчиси болду. Нефтини кайра иштеткен заводдун башкы директору болуп иштеди. Жасайм деген жасачу, өзөрлүк жайы бар. Эмесин максатына жетчү да ошол убакта эле. Анан боорукер, аябай боорукер болчу. Кайрымдуу болчу. Бирөөнүн бир демеси жок болсо да өзүнүкүндө жок болуп турса дагы ошого берип койчу да. Берчү мынакей деп могу деп анан
Ал жашоонун адилетсиз экенин дайым эле сезип келген. Карапайым адамда укугу да, мүмкүнчүлүгү да жок. Бир да ишиң парасыз бүтпөсө, эл өлкө күндөн күнгө жакырчылыктын сазына батып баратканына да, бийликтин жоопкерчиликсиздигине да кейиди. Мындай жашоонун ырахаты болобу? Келечеги барбы? Ал саясатка 2005 жылдан тарта аралашты. Бийликтин калыптанган системасындагы адамдар карапайым элден чыккан жигитти басмырлап, коркутуп көрүштү. Шайлоодон четтеткенге да аракет жасашты. Бирок аны эл уулу деп санаган айылдыктар Садыр үчүн тикесинен тик турушту. Ошол алгачкы саясий тажрыйбадан эле ал буга чейин ишеним арткан атактуу саясатчылардын баары эле ишенимге татый бербесин түшүнө баштады. Көрсө, кооз сөздөрдүн артында көп учурда койтолук, эки жүздүүлүк тар кызыкчылыктар жатат турбайбы? Саясаттын карт бөрүлөрү ага окшогон жаш, саясий жактан жетил элек жигиттерди жөн гана өз максаттарына жетиш үчүн пайдаланаарын түшүндү. Ал кандай күн болсо да өз туруктуулугун өзгөртпөдү. Түз жүргөнүнүн, көйгөйдү так аныктай билип жана өз принциптерине бекем тургандыгынын натыйжасында 2007 жылы президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Мындай кызмат жөн эле берилбейт. Мындай кызмат профессионалдарга гана берилет. Биздин каарманыбыз болгон күчүн жумшап ак иштеп, абийирдүү кызмат өтөдү. Көп өтпөй Садыр мамлекеттик кадр кызматына караштуу коррупциянын алдын алуу боюнча агенттиктин директору болуп дайындалды. Ал кызматында кыска убакыт ичинде көп иштерди жасаганга үлгүрдү. Бирок бир гана жери анын принципиалдуулугу артында турган көптөргө жага бербесин билген жок. Саясат деген ошондой да. Садырдын депутат кезиндеги сүйлөгөн курч сөздөрү кийин ага көп жеринен жолтоо болду. Андан саясий достордун катары да толукталган жок. Бирок эл гана анын ишине тыкыр көз салып турду. Көптөр ошондо эле ага ишене башташкан эле. 51%-ин ар ким менен соодалашып, чөнтөккө акча алыш үчүн ушинтип калтырып койгон. Талаш тартышка жаратып. Мен бул схеманы 4 ай мурун изилдеп баштаганмын. Саясат дегенин катаал иш. Адегенде аны кыйла тажрыйбалуу саясий оюнчулар пайдаланып келишсе, 2017 жылы ал өзү реалдуу саясий күчкө айланды. Мындай олуттуу атаандаш кимге жаксын? Ошондуктан андан арылууну көксөгөндөр пайда болду. 2017 жылы ал бир нече кылмыштарга айыпталып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылды жана жазасын өтөөгө күчөтүлгөн тартиптеги абакка жөнөтүлдү. Абакта отурган жылдар ичинде Садыр өз жашоосун, басып өткөн жолун, айткан сөздөрүн бир сыйра талдап чыкты. Дүйнө таанымы кеңейип, көп нерселерге терең, зирек баам менен карай баштады. Абакта жатып атасы менен энесинен, уулунан айрылып, ичинен кан өтүп турса да сынган жок. Кайра чыйралды. Миңдеген адамдардын колдоосун сезген сайын элиме кызмат кылам деген ишеними ого бетер күчтөндү. Mamlakatimizde baş mizanının özgörtülüşü bu aktualдуу маселе. Ошондо эле мезгилдин талабы. Пенсионер менен жашайт деп эч кандай пособия берилбейт. Başından eteğine çeyin, uşu birliklerine karşı çıkıp жүрүп жаман көрүнгөн инсан. Жана коррупциялык деген жолдор менен, кепкорлук менен айлап көтүп иштеп атат. Бир эле колхоз көптөгөн жерди барып басып алып, элге жер бербей өзлөрү иштетип атышат. Ошол туура эмес да. Suğa aybay kıynalamaz. 40
ушул спортсмендердин көйгөйүн, жаштардын көйгөйүн, караколдун көйгөйүн эске алып койсоң. İnan yapamam, şerayetim yok. Paramı çıkarıştık için adam polisi çok. Две девочки остались сиротами. Мы должны ходить по квартирам. Я как вице-президент Дунганской диаспоры почетный, все Дунган за вас пойдет. Эми жашоосунун күрдөөлдүү саясий этабын басып өткөн биздин каарманыбыз лидер болууга даяр экенин, мамлекеттик иштерди бүткүл элдин кызыкчылыгында чече алаарына көзү жетти. Анын мындан башка максаты да болгон эмес. Болгону жаш кездеги тажрыйбасыздыктын ыкмаларынын артта калган эле болду. Андыктан саясий даанышмандык катардагы адамга түшүнүктүү максаттар жана өлкө кызыкчылыгына иштей турган реалдуу иштер биздин каармандын жашоосундагы негизги принциптерге айланды. Ал негизи бийликтин өзүн эмес, анын башында турган жалаң керт башынын кызыкчылыгын ойлогон, аларды элдин кызыкчылыгынан жогору койгон конкреттүү ишмерлерге дайыма каршы чыгып келди. Анын койгон максаттары Конституцияны реформалоодон тартып, мамлекеттик башкаруунун ийкемдүү механизмдерин түзүүгө чейинки иштер жөнөкөй көрүнгөнү менен ишке ашыруу үчүн татаал иш аракеттерди талап кылат. Жаңы экономикалык саясаттан баштап, Кыргызстандын элинин катылып жаткан потенциалын ишке ашыруу үчүн билим экономикасын өнүктүрүүгө чейинки максаттарды койду. Ушунун баары адилеттүүлүктүн гана чегинде болот. Садыр Жапаровдун саясий жолу жөнөкөй эмес, күрдөөлдүү да, көрүнүктүү да болду. Ойлогон ниеттери дайым эле ишке ашкан жок, бирок ал кайра-кайра салгылашкандан тайманган жок. Бут тосуп, жаманатты кылуу үчүн колдон келген пастыктын баарын жасашты. Ага жалаа жабуу, ал тууралуу ушак айын таратуу кадыресе көрүнүшкө айланды. Эмне деген күнөө тагышкан жок, шахтыны басып алган дешти. Айтор, айта берсең түгөнбөйт. Азыр деле айып таап жатышат. Акчага сатылган маалымат каражаттары, жазмакерлер ар бири сөзүнө ач кенедей жабышып жатышканын, маалыматты бурмалабоон эле өтүнүп койду эле, ызы-чуу түшкөндөрүн көрүп ал. Бирок ал ага капа деле болбойт. Кайра эле өз принциптерин коргой берет. Буга аны убагында атасы үйрөткөн. Аны колдогон, ага ишенген, анын аракетин баалап, ага үмүт тарткан баягы эле эл. Ага дем берген, анын таянганы да эл. Эл дайыма калыс, татыктуу уулдарды тандайт. Анын эл деген касиети ушунда. Садыр Жапаровдун жолу эч качан оңой болгон эмес. Азыр деле ошондой. Мындан ары ого бетер кыйын болот. Принципти бекем карманган адамдар дайыма ушундай. Анын Конституцияны реформалоо боюнча сунушу душмандарынын санын көбөйтөт. Анткени алар жем акырдан айрылып калып атышпайбы. Кызмат күсөгөн куйтулар анын командасына кире калганга жанталашууда. Тарапташтар болсо, андан бүгүн эртең эле натыйжа күтүшүүдө. Бирок мунун баары оңой иш эмес. Мамлекеттик түзүлүштү өзгөртүү качан оңой болчу эле. Чыдамы жетпеген көптөрү кол шилтеп да коюшу турган кеп. Ал азыр ар бир адамдын колдоосуна жана жардамына муктаж болуп турат. Эгерде эл өзү ишенбей калгандарды четке какчу болсо, анда Садырга бүткүл коомдун көмөгү керек болот. Садыр Жапаровдун келечекке кызматы Темурда бала кезден эле башталган. Буга чейин ал классташтарына, айылдаштарына, кызматкерлерине жана кесиптештерине, андан кийин шайлоочуларына жардам берип келген болсо, эми бүтүндөй өлкө эл үчүн жоопкерчиликти моюнга артып отурат. Бул ченемсиз оор жүк. Бирок чын көңүлдөн жасаган ар кандай эмгек адамга канааттануу сезимин алып келет. Ички кубатың адилеттүүлүк, чынчылдык, ачыктык принциптери менен айкалышып турса, сенин жашооңдун текке кетпегени да. Муну баары көрүп турат. Саясатчы Жапаровдун жашоосу болсо тоолуу, чакан өлкө. Кыргызстандын көп улуттуу элинин бакубатчылыгы үчүн жаңыдан гана башталууда. Ал өлкөдө баарыбыз адилеттүүлүккө, жакшылыкка үмүт артып жашап келатабыз.